Мунун баары Кулпунай талаасы 3 гектар. Көрүп атканыңыздардай, ото чөптүн бийиктиги менен тең. Керек болсо менден да узундары турат. Күнү түнү жүрөсүң ушундай. Же өспөйт, же өлбөйт, ошентип туруп алды былтыр. Слишком бүт бар МПКлары повышенный уровень деп чыкты да. Өзү топурактын составы торфяной экен да. Аябай семиз. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей. Бирдеме кыларда мен биринчи алдын ала текшерем да сөз. Азыркы маалда. Азыр жет өлчөп бир кесип калдым да. Бирден Исиметр деген бул эмнени көргөзөт азыр? Суунун туздуулугу да. Туздуулугу. 0,14 эси. Буга МПК кошкондо бул көтөрүлөт да. Бул жерге келгенибиздин бирден бир себеби бул адам өзү өтө кызыктуу адам. Себеп дегенде буга чейин далай каталарды кетирген, миллиондогон акчаларды жоготкон жана гектарлаган Кулпунайлары өспөй калган. Эми ушул Кулпунай талаасынан бугорлорду көрбөй жаткан болсоңуздар, мен силерге көргөзбөйүн. Ичин аралап, бир аз аракет кылыш керек. Мынакей Кулпунайдын баары ушул жерде жатат. Арасында байлап аткандары дагы бар экен. Бул жакта 3 гектар достор. 3 гектар ушул жердин ээси сепкен, бирок тилекке каршы өзү каалагандай түшүм, өзү каалагандай жыйынтыкка ээ болгон эмес. Анын бирден бир себеби бул жерди туура эмес тандоо. Бүгүн биз сиздерге ушул жерден ролик кылабыз, ээсиме маек кылабыз, эмне үчүн ушундай жыйынтык болуп калган, эмне үчүн ушинтип ото басып кетти азыр, жана азыр кандай иш кылып жатат, канча расход кеткен, кененирээк сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Биз былтыр 2-3 гектар сепкенде кандай анализ албай жерден, суунун анализи, жердин анализи жок. Алып сеп, ошондон чоң катасылып кеткен да. Ошондон ошол клубникаларыбыз өстү, бирок хлороз этип түшүм берген жок да. Кыйналдыңыздар. Кыйналдык. Былтыр эмне деген сыноолор өттү баштан. Ошондо эмне деген ойлор келди албетте, мындай чын айткандачы. Өспөй атат 3 гектар, батыраак эле күз келип кыш келсе экен деген ой келди. Эртерээк ушундан алсам. Эртерээк эле арылсам экен деген. Мындай мисалы бул талаага келдиңиз, азыр карасак отуруп карап көрөлү. Жаап-жашыл болуп, бул жакта сонун болуп өсүп атат да. Караган сайын мисалы иштегин келет, Анан ооруп аткан учурда мисалы кандай болот экен? Келсең эле куурап турган болсо. Маанай чөт да, келген сайын, көргөн сайын маанай чөт күндө ошондой да. Маанай чөт. Бул эмне болуп атат деп изденесиң. Ошондой нерселер көп болот да. Агрономдор да былтыр азыраак болчу да бизде. Муну түшүнгөн кишилер да аз болгон да. Быйыл Кудайга шүгүр жакшы, билгендер бар, өзүбүздө да бар мисалы. Ошолордон кеп кеңеш алып, жердин анализин, суунун анализин алып барып текшертип келип, анан кайра быйыл отургуздук. Быйыл ошон pH метр, эсиметр дегендерди түшүнчү эмеспиз былтыр. Жөн эле сеп туруп жүрөрчүбүз, быйыл бүт ошол менен контролдоп атабыз. Могу солдордун грядкалардын ортолорун мындай арык болуп чийилип калган экен. Жаан көп жайт окшойт бул жакка. Жаан бул быйыл чотодо жаан көп жаачу болду да. Жаан жааганда ортосу менен суу кыян жүрүп атат да. Анан сугатты демек көп деле бербей эле экенсиз да. Жок, сугат жаанга деле тиешеси жок, ал сугатты сугарылып эле атат убагы мененчи. Ал жаан жааганда деле баары бул пленканын ичине кирбейт да. Фертигациясынан өтпөйт үстүн баарын. Анализ албагандыгы да бул жер слишком бүт бар МПКлары повышенный уровень деп чыкты да. Өзү топурактын составы торфяной экен да. Аябай семиз. Аябай семиз да, кыргызча айтканда. Аябай семиз болуп кеткен да. Элдер көчөт жерин семиртип клубника өстүрө албатса, сиз арыктатыш керек. Бул жерде ошолорун арыктатыш керек экен да. Бул жерде былтыркы Кулпунайлар бар, Альбион. Кадимкидей 150 миң ошондо көчөт кеткен. 150 миң көчөт кеткен, 5 миллион кеткен да бул жерге. Даже бияка скважина бурт эткизип сууду алып чыгарып салганбыз. Бара калды да. Канча миңге чыгардыңыз? Сууну 250 миңге чыгартканбыз. Канча метрден? Бияк бийик да. 50-55 метрден чыккан. 250 миң сомго ушул жактан скважина каздырган экен, бирок бул азыркы учурда эми клубникага колдонулбай эле. Бирок келечекте башка келечекте эми башка нерсеге колдонобуз буюрса. Эми алдыда. Күнү түнү жүрөсүң ушундай. Же өспөйт, же өлбөйт, ошентип туруп алды былтыр. Кыйнады да кичине. Ортодо. Ортодо. Мына азыр достор, Адлет абанын ошол бассейнине келдик. Бул жактан тоодон самотек болуп суу өзү эле толо берет экен. Аны ылдыйга кеткени деле самотек окшойт, Кое берсе самотек деле кете берет. Самотек менен кетирбейбиз да, биз анткени давление жетпей калат да. Насос менен эле айдатабыз негизи. Биякты карап алсаңыз, азыр колуңузда турган аппараттар тууралуу бир эсер айтып берсеңиз. Бул эсиметр,
PH метр Кореяныкы да, Кореядан алдырганбыз. Азыр МПК берерде основной бул клубникага ошо МПКларды берерде ушуну менен суунун эсисин текшерип, эң биринчи температурасы менен эсиси текшерилет. Бул эсиметр да. Эсиметр деген бул эмнени көргөзөт азыр? Суунун туздуулугу да. Туздуулугу. 0,14 эси. Буга МПК кошкондо бул көтөрүлөт да. Суунун температурасы канча биякта ошондо? 28,8. 28,8. Жылуу экен да. Жылуу да. А бул PH метр. Бул суунун pH-ын өлчөйт. Бул суунун pH-ын өлчөйт экен. pH 7,9, 7,93, 7,92-ни көрсөтөт азыркы маалда. Муну канчага чейин чүрүп берип атасыздар? 6,5-га чейин. 6,5-га чейин чөт МПК бергендечи. МПК бергенде суунун эсиси көтөрүлүп кетет да. Ошону абайлап ошо суунун эсисин 1,6 максимальный да, 1,6дан өйдө көтөрбөй, ошого чейин кылып бериш керек да. Кантип ошондо көтөрбөй атасыздар ал баковый сместе крайниктер бар да, өзүнүн регулировочный. Баковый смеске ошо МПКны эзип туруп, анан крайникти акырындан ачып баштайбыз, анан ошондо улам биягында крайниктен уже суу МПК бул сугаттын суусу менен аралашып кеткен жагынан сууну банкага куюп алып, ошону менен ушуну улам эсисин карап, ошону 1,6-га чейин көтөрүп барып, анан ошону менен киргизебиз да клубниканын түптөрүнө. Сыр болбосо баалары менен берише аласызбы? Экөө 10.000 сомго келди. 5.000ден. 5.000ден. Азыр мисалы базарда дагы бар да башкаларычы, мисалы ошол эле 800 сомго, 1,5 сомго тапса болот. Алардан артыкчылыгы эмне үчүн? Бул тагыш дейт да. Ал мен деле былтыр алгам ошондой китайский 800 сомдуктарды. Ал көрсөтпөйт экен да. Ал жерде эсиметр, pH метр деп бир эле нерсе да. Монун ичинде эсиси да, pH-ын да көрсөткөн нерсе деп бар деп алганбыз да. Ал болбойт экен. 2 в 1 деген болбойт. 2 в 1 болбойт экен да. Экөөнүн функциясы эки башка болуш керек экен. Эки башка экен да негизи эле анан. Ошондон Кореяныкы жакшы дейт. Азыр бүт баары ушундай көтөрүп түшөт. Клубника сепкенде сөзсүз ушул болуш керек да өзүбүздө. Бул жок, иш болбойт. Былтыркы клубниканын биз күйгүзгөнүбүздүн себеби да ушундан болгон да. Ошо биз деген аны эчтекесин карачу эмес, биз гектарына 25 килограмм бергилесе бере берчүбүз да. 25 килограмм бергенде эсиси деген 3төн өйдө өтүп кетет экен. 3төн өйдө өткөндө уже тамыр ожог болот экен да. Азыр канча мен берип атасыз? Меники максималь 1,6-га чейин чыгарам. 1,6-дан ашырбайбыз да. Биякта да көрдүк, биякта да көрдүк. Сиздин сабырыңызга, сиздин аракетиңизге баа бердим. Себеп дегенде бул эми чоң сыноо да Кудайдан келген десек деле болбош керек. Жана айттык го, кээ бирөөнө бул бат келсе, кээ бирөөнө чоң бир сыноодон өткөрүп туруп, анын сабырын текшерип туруп берет да. Демек, Кудайдын деле сизге бир камдап турган чоң бир нерселер бар деп ойлойм да. Анан кыргызда жакшы сөз бар да, жана сүт кооз үгүлгөн айранды үйлөө ичет депчи. Жана өзүңүз айттыңыз. Ушунчаны күйдүргөндөн кийин кайра баштаган кандай экен? Себеби сизде деле ой болсо керек, эми бул меники эмес окшойт деген. Ооба, негизи биякта жүргөндө мен бул кайра башта деп бектемирлерде кайра сепкиле деп калды. Анан корктум да, мен өзүмөн кетип атабы деген ой пайда болду да. Деп анан мейличи эми көрөлүчү деп баштадык. Бирок аз баштаганда кандай десем, ошо сүткө кооз үйгөн айранды үйлөө ичет дегендей бирдеме кыларда мен биринчи алдын ала текшерем да, сөз азыркы маалда. Азыр жет өлчөп бир кесип калдым да. Бирдеме кыл десе текшерем, ар жагын карайм, бер жагын карайм. pH метр, эсиметрлерди сөзсүз жанынан түшүрбөйм да уже. Былтыр ал жок иштечүбүз да. Быйыл ошолорсуз иштебейм. Эмне берерде барып текшерем, карайм. Каждый картага берерде ар бир картаны отдельно текшерем да мен азыр. Полив кылып атканда, мисалы, ар бир картанын эсисин карайм, pH-ын карайм, текшерип. Текшермейин жасабайбыз да азыр. Жанагы менде бүгүн бир мындай инсайт пайда болду ушул съемкадан кийин. Толуу жер болсо эле, жериң бар болсо эле, демек баары жарыктуу эмес клубникада. Ошондой да. Жерди текшертиш керек да, негизи жерди, сууну текшертип карап, анан ошого жараша иш кылган оң экен да. Азыр ошол коркунучтар кеттиби? Жаздагы же былтыркы? Ооба, мен жазда кайра себерде коркуп ойлонуп отуруп сепкенбиз. Азыр жакшы. Өскөнү, аткы беркилери жакшы. 2 жолу светоносун алдык, усиктерин алдык. Эми светоносторун кое беребиз. Анан дагы көбөйткүм келип калды мен. Ооба. Бирок азыркы жергеби? Жок, башка жерге, аренда айылдын жанына. Башка жерге көбөйткүм келди. Ошондо сиздин өзүңүздүн бар жерлериңиз жарабай, арендага алып ошол арендага алып сеп калдым да. Өзүмдүн бар жерлериме деле сепсем болот, аларды деле иштетсе болот экен, бирок ага чыгым көп чыгат экен да. Азыр могул жерди деген ошол жанагыл
баланска түшүрүш үчүн көп расход дейт да. Көп расход, көп нерв ага дагы ошондой дейт. Андан көрөкчө мындай эле жер алып сепкен оң экен деп калдымдар, энди калечи. Анын үстүнө биринчи мындай ыза чепкен жерден экинчи кайра кайтып келиш кыйыныраак. Ошондой да. Айткыбыз келип аткан нерсе достор, эми бул жакты көрүп чын айтканда биринчиден жүрөгүң ооруйт. Экинчиден 5 миллион акча деген бул жерде жаткан акча эмес. Анан 1 жылдык эмгек, ага кеткен күн түндөбөй ойлогон ойлор, сана, мунун баардыгы бул адамдын ден соолугуна деги эле сиздин жашооңузга чоң бир таасирин тийгизет. Ушундай бир абалга калгыңыз келбесе, ушинтип ото чөп басып, кийин бир жыйынтыктар сиз күткөндөй болушун таптакыр каалабасаңыз, анда сөзсүз түрдө биринчи баардыгын анализдеп, агрономдордон билим алып, окуп, үйрөнүп, ушул жактын кемчилиги, артыкчылыгы жана кандай нерсени туура кылсаңыз чоң түшүмгө ээ болосуз. Эми караңыздарчы достор. Отону ачсаң ушинтип кулпунайлар куурап жатат. Арасында мөмөлөр да куурап калган. Ото чөптүн бийиктиги бул. Азыр мисалы биз сиздин былтыркы кыйнаган талааңызды да көрдүк. Бияктагы азыр идеалдуу кулпунайларыңызды да көрдүк. Жыйынтык кандай чыгарып атасыз деги эле ушул кулпунай бизнесинде? Негизи жыйынтык анализдеп, анан сөзсүз бир консультация алып турганга агроном керек экен да. Бизде билим жоктугуна байланыштуу, мисалы МПК мынча-мынчаны бер десе деле түшүнбөй калабыз да кээ бирөөнчү, көпчүлүгүн. Анан ошону сурап агрономдор менен иштешкен оң болот экен да. Агрономдорго азыр мисалы айына бир аз акча төлөп койсоң, алар сага кызмат кылып берет. Жок, бизде Бартердик. Жок, бартердик деле эмес эми. Бизде Караколдо өзүбүздүн Акылбек деген агрономубуз бар. Ошол бала бизди четелеп атат да. Консультация берет. Өзү муну бергиле деп программа түзүп берет. Ошону менен иштешип атабыз, жакшы. Жазында эле ассоциация ушул Кыргызстандагы баардык адамдардын топурактарын чогултуп, Адилет байке болуп, Актилек байке, Тилек байке болуп, чогуу биз Казаграга барып өзүбүз тапшырып келгенбиз. 100 килограммдан көп, Ооба, 100 килограммдан көп. Ошону тапшырып келгенбиз. Ошонун негизинде азыр мынакей анализдерди колдонуп, жыйынтыгын чыгарып жаткан экен. Биз дагы айткыбыз келет, эгерде иш кылам десеңиздер, албетте чоң акчага күйгүңүздөр келбесе, алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө анализ суунукундагы, жердикин да чыгарып алсаңыздар, менимче агрономдорго да түшүнүктүү болот. Бул эми алардын таблицасы да. Биз мисалы агрономдорго барсаң, анализи кандай жердин деген суроо берет да биринчи элечи. Жердин составында эмне бар, эмне жок, алар билишибиз керек дешет да. Алар деле коркот, мисалы бир нерсе берсе, жердин өзүндө да бар болсо ашык болуп кетсе депчи. Ошондо коркушат. Жоопкерчилик бар да. Ошон үчүн анализ